Телеурок. Саламатсыңарбы, балдар? Кыргыз тили сабагы башталды. Мугалимди угуп, көңүл коюп отургула. Сабак жагымдуу маанайда өтсүн. Силерге жагымдуу маанай каалайм. Телеурок. Балдар, сүрөттү карагылачы. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Таап көргүлөчү. Ойлондукпу? Бүгүнкү сабактын темасы үй жаныбарлары. Бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Үй жаныбарларды айырмалайсыңар. Үй жаныбарлары жөнүндө сүйлөшөсүңөр. Балдар, жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталап айткыла. Эки жолудан айтабыз. Уй, уй. Кой, кой. Жылкы, жылкы. Ат, ат. Ит, ит. Эчки, эчки. Мышык, мышык. Уй, бул уй. Эки уй. Дагы канча уй деп айтсак болот? Биз санаганды билебиз, балдар, 10го чейин. Дагы мисал кылып айтып көргүлөчү. Биздин үйдө уй бар. Кой. Бул кой. Ак кой. Дагы кандай кой болот? Түсүн өзгөртүп айтып көргүлөчү. Кой жүн берет. Жылкы. Бул жылкы. Ат. Бул ат. Мен ат миндим. Кийинки сүрөттө, балдар, ит. Бул ит. Чоң ит. Дагы ит кандай болот? Ит эт, сөөк жейт. Эчки. Мына эчки. Бир эчки. Айылда эчкилер көп. Мышык. Кайталайбыз, балдар. Бул мышык.
Кичинекей мышык. Мышык сүт ичет. Жакшы балдар, биз үй жаныбарларды атадык. Телеурок. Эми бул сүрөттө кайсы жаныбарлар экенин тапкыла. Ойлонуп, жооп бергиле. Бул эмне? Бул уй. Уй эмне жейт балдар? Ойлонобуз. Уй чөп жейт.